Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, өзү курам, аскердик техника жана курал жарактарды көргөзүү иш-чарага даяр. Коргоо министринин биринчи орун басары полковник Карасартов. Salamat bu jokerler. Salamat bize. Erkin turlar. Erkin turlar. Sizlerin nazarınızda 2022 yılı Korgоо Ministrliği tarafından memleketin büdjetinin esebine satıp alınan unaları jana ketçiklerdi көргөзмөкчү. Жалпысынан 31 дана уна сатып алынған, анын içinde 3 дана Соболь үлгүсүндөгү тез жардам уналары, 3 дана Газель үлгүсүндөгү уналар, жана 25 дана КамАЗ 114 үлгүсүндөгү уналар сатып алынған. Техникалык мүнөздөмөлөрүн токтоло кетсек, тез жардам унасынын ичи медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Bu свет шойдолуна кала береби? Же хакерлар наоборот, медицинский категория. Ал эми бул жерде болсо жогоруда айтылгандай, унаа тетиктери КамАЗ үлгүсүнө алынган. 10 дана комплект менен кыймылдаткычтар алынган жана башка тетиктер алынган. Он двигатель и как раз часто жетчү тетиктерди ошо колдонушат. Рационально хорошо. Жолдош башкы колбашчы СВНын колбашчы орунбасары полковник Кылчабаев. Саламатсызбы. Здравствуйте, Игорь Станиславович, главный конструктор ООО «Ленпур», Вашему вниманию, уважаемый товарищ президент, представляется зенитно-ракетный комплекс модернизированный «Печора 2БМ». В результате модернизации время свертывания и развертывания комплекса сокращено 8 раз до 25 минут. За счет этого обеспечивается его мобильность. Количество кабельных соединений сокращено в 10 раз, фактически до 2 кабелей. Значит, параметры боевые увеличены. Дальность поражения с 25 километров до 31 километра. Высота поражаемых целей с 20 километров до 23. Ну и параметр поражаемых целей с 16 километров до 20. То есть здесь введены новые методы наведения ракет и модернизированы старые советские системы. Значит, комплекс состоит из кабины управления, совершенно новое изделие. С какого года начали модернизировать? Мы модернизацию эту начали с 2013 года. С 2013 года, да? До 2013 года старые варианты. Да, да. Наша модернизация появилась в 2013 году. Значит, кабина управления, совершенно новое изделие, абсолютно. Значит, антенный пост модернизированный. Здесь используется только передатчик и антенная система из старой части. Все остальное новая электроника, все новое железо. Пусковая установка. В ней используется только верхняя часть, где стоят ракеты и механика. Вся электроника, все новое, абсолютно новое изделие. Ну и там дальше транспортно-заряжающие машины, где тоже абсолютно все новое изделие. Товарищ президент, здесь, как вы видите, современная полностью кабина, абсолютно новая. Здесь ничего нет старого, аналогового, все цифровое. Значит, там мы видим рабочее место офицера пуска. На этом рабочем месте можно контролировать состояние пусковых установок, управлять режимами работы ракет, переводить их готовности и делать пуск ракет, а также контролировать полет ракеты и выведение их на цель. Надо вещать, полет? Ракеты без контейнеров. Мы поставили 4 можно возить. Поставили кран-манипулятор, который позволяет загружать работу. Раньше иногда кран надо было пригонять, сейчас все здесь есть. Опять же, здесь можно возить 2 ракеты в контейнерах. То, чего не было раньше, скажем так, возможности. Ну и вот, если пройдем дальше, посмотрим, вот она в транспортном положении. Видите, ее зачепляешь. И она вообще выглядит как обычная машина, как обычный грузовик. Даже непонятно, что там нет. Жолдош башчы колбашчы, окордун жетекчиси улуп жана Бакыр Жанат. Сиздин назарыңыздарда тактикалык башкаруу, тутум деңгээлдүү бригада рота бөлүкчөлөрүндө колдончу радио станция DX22 байланыштын алыстыгы 800 километрге чейин жана имараттарга километр жолу. Кийинки радио станциялар ультра кыска толкундуу радио станциялар. Жолдош башкы колбашчы, окорду жетекчиси капитан Жангазиев. Сиздин назарыңыздага азыркы учурда инженерлик бөлүкчөлөр менен колдонуп аткан заманбап инженерлик каражаттар көрсөтүп атат. Бартер жана
Аскердик техникалык жардам катары келген куралдардын жана оттарлардын түрлөрү көрсөтүлгөн. Бул 30 мм, оттор 40 мм жетимиштүү. Бул авиационный нуштар. Булар бары и СЗОнун ракеталары. Ми-8 курал жарактары 50 килограммдан 500 килограмм бомба илүүгө болот. Булардын ичине эс-бош ракеталар салынат. Аралыгы 5 километрге чейин жатат. Бул ичинде универсал күч контейнер ичине крыша 20 салынат. Калибры 23 мм, боекомплект 250. Жер жүзүндө учак көтөрүлүп, бир топто вираж жасоо. Максаты вираж аткарууда солук учуу боюнча учуштарды практикалык даярдоо. Вираж бул тигучак горизонталдуу тегеректегиликте туруктуу аткаруу жана кыйынсыз жылдамдыгы менен учуусу бар. Саламатсыңарбы жолдош жоокерлер, сержанттар жана прапорщиктер, урматтуу офицерлер жана генералдар. Бүгүнкү күндө биз эл аралык кырдаал ыкчам өзгөрүп жаткан мезгилде жашап жатабыз. Дүйнөнүн ар кайсы аймактарында болуп жаткан куралдуу чыр-чатактар, акылга сыйбаган масштабтар жана кесепеттер менен мүнөздөлүп жатканына жалпыбыз күбө болуудабыз. Буга кошумча маалыматтык согуш жана үгүт иштери менен катар куралдуу күрөш жүргүзүүнүн аскердик ыкмаларынан сырткары башка ыкмаларда басымдуулук кылып жатканы байкалууда. Ошондуктан азыркы түзүлгөн кырдаал мекенибиздин улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мындан ары күчтөндүрүүнү талап кылууда. Меймандостугу менен кыйла өлкөлөргө таанымал Кыргызстаныбыз аскердик саясатын коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде гана түзүп жатканын белгилеп кетейин. Андыктан улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдетибиз. Биз бул багытта иштерибизди тартипке келтирип, 2021 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын бекиткенбиз. Анын негизги максаты улуттук коопсуздугубузга коркунуч келтирген көрүнүштөрдү алдын алуу, өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө багытталган күч аракеттерди топтоштуруу жана ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун арттыруу болуп саналат. Куралдуу күчтөрдүн ишмердигин ар тараптан өнүктүрүү, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынган. 2021 жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик бүгүнкү күндүн талабына ылайык заманбап техникаларды сатып ала баштаганбыз. Мындан сырткары, өткөн жылы аскер кызматчыларынын айлык маяналарын жогорулатууга жетиштик. Армиябыз бардык керектүү жабдуулар менен жабдылууда. Коргонууга жөндөмдүү болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүп, каражат аяган жокпуз жана мындан ары дагы аябайбыз. Өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоо жана куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын жакшыртуу максатында мамлекеттик бюджеттен аскердик техниканы оңдоого жана модернизациялоого акча каражаттары бөлүнүп жатат. Аткарылып жаткан иш-чаралардын алкагында куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнө миллиарддан ашык каражат бөлүнгөн. Ал каражаттарга Ми-17 тиг учактары сатылып алынды. Ми-8 тиг учактары оңдолду жана керектүү тетиктери алынып жатат. Андан тышкары өткөн жылдын 4-чү кварталында Белтехэкспорт жабык акционердик коому менен С-125 зениттик ракеталык комплексин, С-125 Печора 2 БМ зениттик ракеталык комплексинин деңгээлине чыгарып, модернизациялоо боюнча акча каражаттары бөлүнүп берилип, Белтехэкспортко которулуп, келишим түзүлгөн. Азыркы күндө келишим боюнча аталган комплекстин биринчи партиясы алынып келинип, сиздерге тапшыруу алдында турат. Буга чейин дагы абадан коргонуучу заманбап аскер каражаттары сатып келинген.
Ошондой эле куралдуу күчтөрдү керектүү автоунаалар жана автотетиктер, курал жарактар менен камсыздоо максатында тийиштүү каражаттар бөлүндү. Жолдош куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчылары, азыркы учур өлкөнүн саясий экономикалык, коомдук жана аскердик турмушундагы маанилүү ийгиликтердин жана өзгөрүүлөрдүн мезгили. Өлкө коопсуздугун чыңдоо жана камсыз кылуу багытында аныкталган иш-чаралар ишке аша баштады. Бул жагдай жаңы өзгөрүүлөрдүн зарылдыгын шарттап, жаңы милдеттерди коюп, армия менен биргеликте духу бийик, ынтымактуу, коопсуз коомду түзө турган тарыхый мүмкүнчүлүк жаратты. Куралдуу күчтөрдү чыңдоо, аскерлерибиздин ар тараптуу камсыздоо, күжүрмөн даярдыкты толук кандуу каржылоо үчүн зарыл болгон каражатты бөлүп келгенбиз жана мындан ары дагы каржылоону уланта бермекчибиз. Кыргыз өкмөтү тарабынан куралдуу күчтөрдү чыңдоо максатында көрүлүп жаткан иш-чаралар аскер кызматчыларыбыздын моралдык, психологиялык абалын бекемдеп, демине дем кошуп, өлкөбүздүн бекемдигин жана бүтүндүгүн камсыз кылууга чоң өбөлгө түзөт деп мен терең ишенем. Урматтуу аскер кызматчылары, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, мекен тынчтык үчүн өтөп жаткан кызматыңардын акыбети кайтсын, Кыргызстаныбызда тынчтык болуп, өсүп, өнүгө берели.